Ақ 110 000 долларға ушул үй сатылат тугандар. Анан дагы сүйлөшүү болот. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жакшы жери үйдү өзүм үчүн жакшы курулуш материалы менен салгам дейт жана центральный канализация, природный газ документтери бар экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сакталыңыздар. Эсин номер видеонун үстүндө экранда жана описанияда болот тугандар. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Бишкек шаары, Ак Ордо конушу, Арпа көчөсү 70-үй. Сиздер үйгө баруу үчүн Ак Ордо көчөсү жана Арпа көчөсүнүн кесилишинен, Арпа көчөсү менен өйдө карай жүрсөңүздөр, мына катарда бир 6-7-үй сатылуучу үй болуп калат. Бери карай жүрсөңүздөр, Тагай би, Каркыра көчөсү, мектептер могу жерде жакын. Чыгышты карай жүрсөңүздөр, 3 көчөнөн кийин эле Барпа Алыкулов көчөсү болуп калат. Так, Лыжага Ахунбаева, Гагарина болуп кетет тугандар. Эми андан ары сатылуучу үйгө барып калган маалыматты берейин. Маршруткалар бул жерден Каркыра көчөдөн, Тагай биден, Барпа Алыковдон көп эле маршрутка автобустар шаардын бурчуна жүрөт тугандар. Аке тугандар, келе жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чаршылар сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул өзүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Ак Ордо, Арпа көчөсү 70-үй болуп калат. Так, жолдор делеке кенен экен. Электр энергиясы бар, природный газ бар, центральный канализация, суу бар экен. Жанагы чоң жолдон бир аз эле киресиздер. Үйүбүздү оң тарапта көрө аласыздар. Так, участок 4,5 соток, документинде түндүк чек ара бул жерден, түштүк чек арасына келип кошунан бийик сабагына чейин. Көчө тараптан дарбаза, калиткалары, жолдон сырткары көчө тарабында ушунча дагы бош жери бар экен. Андан ары мектеп боюнча эсак могу жерде жакын эле. Каркыра көчөдө садиктер бар, жана бир гос садик уже быйылкы жылга ишке берилген атат тугандар, могу жерде жакын экөө тең. Бул короосу дарбазадан кирсеңиздер, машина койгонго жайы. Мынакей бул жакта дагы бош жери. Бул жакта 10-9 болгон 1,5 кирпич менен салынган 2 этаж үй. Сырткы тарабы утеплять этилген, сырткарынан травертин менен жасалган. Жана участоктун мынакей алды тарабында дагы, арты тарабында дагы бош жери бар. Үйдүн алды арты тарабында дагы бош жери бар. Так, андан ары бул жагында складтар, бул жагында бул 10-9 үйдөн сырткары 2 бөлмөлүү болгон времянкасы, анда азыр ички тарабын көргөзсө бир чекеден тугандар. Бул негизи кирүүчү эшик, жана киргенде ушундай прихожкасы. Бул жерден кийинки бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Мынакей бул жерде ушундай холл дейбизби, ушундай жайы. Этаждын ортосу плита менен монтип бөлүнгөн. Негизи курулуш материалдарын өзүм үчүн сапаттуулардан алган дейт, жана ички тарабына тугандар өзүңүздөрдүн вкусуңуздар менен каалагандай потолок жана каалагандай обой кылсаңыздар болот экен. Отоплениянын батареялары да баары орнотулган. Даяр жана кооз кылып монтип терезелерден чоң-чоңунан орнотуп жакшы жасалыптыр тугандар. Мынакей ички дубалдары да 1,5 кирпич, сырткы дубалдары да 1,5 кирпич. Анан бул кухня болуп калат экен. Батыш жагынан, түштүк жагынан терезелери. Бул жагы кухня. Бул көргөзгөн бөлмө зал, бул холл. Азыр андан ары. Так, бул жакта жанагы времянкасы азыркы жерде. Ээси ошол жакта турат экен. Отоплениянын батареялары, паровое отопление. Көмүр менен жылыткан котел. Газ деле кошуп алсаңыз да болот. Газ бар тугандар. Газдын уруксаты да бар экен. Документтери. Бул сатылуучу үйдүн 2-чи этажы. Мынакей. Бул жакта бир детский бөлмө экен. Чыгыш тараптан терезе. Мынакей терезелерден мындай тоолор көрүнөт экен тугандар. Бул жакта 5 спальный бөлмө. Жагында 2-чи спальный бөлмө тугандар. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Андан ары тугандар, эми сиздерге үйдүн ары жагын көргөзөйүн. Так. Бул жакты карай жүрсөк, үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү, кошунага чейин ушунча аралык бар экен. Бул жакта дагы ушунча бош жайы, черешня, шабдалы, алма, ушул сыяктуу бактары бул тарабында тугандар. Так. Чек араны бул жакка чейин сыртка жатканасы, жана жер жемишексеңиз мындай бош жери.
бар екен. Так, бұл үйдің басы туғандар $110.000 сұрап жатыптыр. Анандағы сөйлесу болады. Иесінің номері 0771 39 29 93. 0771 39 29 93. Анан туғандар шаардан бир бөлмөлүү же эки бөлмөлүү квартираңыздар болсо, ошол акчанын бир бөлүгүн ошол квартира менен дагы берсеңиздер болот экен. Алмашуу жолу менен акчанын бир бөлүгүнө. Так, андан ары